Саламатсыңарбы балдар. Здравствуйте, Пак Егор, здравствуйте, саламатсыңарбы, здравствуйте. Я рада очень вас с вами на встречу. Саламатсыңарбы балдар. Саламатсыңарбы. Силер менен кыргыз тили сабагын 4-класстар үчүн баштайбыз. Сагынбеков Алим, саламатсыңарбы. Кыргыз тили сабагы, кыргызча учурашабыз. Мугалим Телекова Гуляй Мухамбетовна, саламатсызбы? Эмина, азаматсыңар балдар. Силерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктаймын, Султан. Жаңы окуу жылыңардын башталышы менен куттуктаймын. Жаңы окуу жылыңардын башталышы силерге ийгиликтүү болушун тилеп кетемин, балдар. Азаматсыңар балдар, азаматсыңар, баарыңар кошулуп атасыңарбы? Кошулуп атасыңарбы? Жайкы каникулуңар жакшы өттүбү? Бүгүн балдар, Нарият, азаматсыңар сабакка кошулуп атасыңарбы? 2-сентябрь шаршемби. Бүгүн 2-сентябрь, Аделина, саламатсыңбы? Сабакка даярсыңарбы, Ленара? Азаматсыңар, баарыңар кошулдуңарбы? Кичине коюп туралы, кошулсун баары, кошулгула. Окуу куралдарыңар даярбы, балдар? Эми биз дагы да силер менен ошо аралыктан окуу, азаматсыңар Умая, аралыктан окуу процессин дагы буюрса улантабыз. Анан кийин бир ушу жакшылык менен баарыбыз ден соолукта болуп, анан мектептен жолугушканга үмүттөнүп туралык, балдар. Туурабы, Нурел, азаматсың? Даярсыңарбы? Бүгүн 2-сентябрь шаршемби. Биринчи ушу аралыктан окутуунун жаңы окуу жылынын биринчи сабагын бүгүн баштайбыз. Силерде окуу куралдар даяр болуш керек, балдар. Окуу куралдарыңарды алып, сабакка даярдангыла. Окуу куралдарыңарды. Эмне окуукана, Александр, азаматсың, саламатсыңбы? Чураштык баарыңар менен. Анда окуу куралдарыңарды сабакка даярдагыла. Бизге керек китебибиз, биздин ушундай китепти баардыгыңар алдыңарбы? 4-класстын кыргыз тили окуу китеби баарыңарда болуш керек. Андан кийин дептер, калемсап, мына ушулардын анан дептер, калемсап, Алим, анан сөздүк дептер, сөзсүз керек бизге. Анткени биз сөздүк дептерге жаңы сөздөрдү жазабыз, Дания, түшүндүңөрбү? Сөздүк дептер сөзсүз болуш керек. Сөздүк дептерге биз жаңы сөздөрдү жазабыз. Ал сөздүк дептер биз көпкө чейин колдонгон үчүн силер аны общий тетрадьтан жазсаңар болот. Себеби анда биз көп сөздөрдү жазабыз. Батпай калышы мүмкүн. Ошондуктан силер сөздүк дептер даярдап койгула. Дептер деген эми билесиңер, силер не 1 классы, да, что такое тетрадь? Это дептер, учебник, окуу китеби, калемсап, это ручка, вы это все знаете с 1 класса, значит, я надеюсь, у вас все готовы. Саламатсыңар, балдар. Анда, балдар, биз адаттагыдай эле алтын эрежелер менен таанышабыз. Алтын эрежелер биздин тактабызда да илинип турчу эле, биз муну ушул аралыктан окутууда дагы сөзсүз эсибизге сактаганга аракет кылабыз. Мугалимдин сөзүн угабыз, биринчиден. Сабакка активдүү катышабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Тартипти сактайбыз, балдар. Мына ушул биздин алтын эрежелер болуп эсептелет. Анда эмесе, балдар, биз силер менен чогуу тил жатыктыруу көнүгүүсүн окуйлу. Чогуу окуйбуз, тилибизди жатыктырабыз. Жок, Егор, это не писать, муну жазбайбыз. Жөн эле жазбайбызбы, Нурель, жазбайбыз. Мы пишем новые слова. В дальнейшем. Сейчас это просто произносим правильно. Акылыма түйөмүн, мугалимдин айтканын, сабак окуп эринбей, терең билим аламын. Все вместе произносим. Тил жатыктыруу. Это упражнение над произношением. Называется это упражнение. Поэтому стараемся все правильно читать, правильно повторять. Акылыма түйөмүн, мугалимдин айтканын, сабак окуп эринбей,
терең билим аламын. Ана дагы бир жолу еще раз повторяем. Акылыма түйөмүн. Азаматсың Аскар сабакка көңүл бурабыз. Акылыма түйөмүн. Мугалимдин айтканын сабак окуп эринбей, терең билим аламын. Каралачы балдар, кандай жакшы ыр. Биз акылыбызга түйүшүбүз керек. Эмнени? Мугалимдин айтканын. Сабакты окуп эринбей, терең билим аламын. Сабакты окуп, анан терең билим алганга аракет кылат экенбиз балдар. Тил жатыктыруу көнүгүүсүн бүттүк. Биздин сабагыбыздын темасы жаңы окуу жылы. Силердин китебиңердин 5-бетинде бар. Учебниктин балдар, учебниктин 5-бетинде Аскар. Биз азыр учурашуунун дагы туура жолдорун үйрөнөбүз. Кандайсың эмес, саламатсызбы деп учурашабыз. Улуу чоң эжелер, мугалимдер, байкелер, эжелер менен. Саламатсызбы туура болот. Нурланов Дастан, азаматсың, кандайсың, жакшыбы, иштериң, окууларың кандай эмесе, сабакка көңүл бурабыз. Нурислам, азаматсың. Биздин сабагыбыздын бүгүнкү темасы жаңы окуу жылы. Китебиңердин 5-бетинде бар. Эми балдар, сабактын максаты менен цель урока. Ознакомимся цель урока. Биринчи, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Вот обратите внимание. Новые слова учим первое. Второе. Тексти окуп түшүнөбүз. Китебибиздин ичинде тексттер болот, аларды окуп түшүнөбүз. Абдрахман, сабакка көңүл буралы? Биздин алтын эрежелерибизди эмне үчүн мен башында айттым? Сабакка көңүл бурабыз, мугалимдин айтканын угабыз. А силер башка сөздү жазып атасыңар, Дастан? Андай болбойт. Почему учебника нет? Аскар, не писать, ничего не писать. Я вам скажу, где что писать. Внимание на урок. Внимание на урок. Первое. Жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Тексти окуп түшүнөбүз. Жайкы каникулуңар жөнүндө айтып бере аласыңар. То есть первое что? Учим новые слова. Второе. Читаем текст и стараемся понять. Третье. Жайкы каникулуңар жөнүндө айтып бере аласыңар. Вы сами можете рассказать о своих каникулах, летних каникулах. Эми жаңы сөздөргө көңүл бургула балдар. Биринчи, амансызбы? 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 Здравствуйте, здравствуйте. Көрүшкөнчө, көрүшкөнчө. Эти слова вы можете писать в словарной тетрадь. Эти слова вы можете писать в словарной тетрадь, потому что вот они, новые слова, да. Алмазбек, жаңы сөздүк дептерге жазабыз. Амансызбы? Көрүшкөнчө, правильно, до свидания или до встречи. Егор тура айтып атат, Егор Азамат, он уже знает, что такое көрүшкөнчө. До свидания или до встречи. Следующее слово салтанат. Салтанат. Тогда просто обратите внимание на экран, если у кого нет учебник. Если у кого нет учебник, просто обратите на экран, и у вас же в тетради есть дептер. Вот в тетрадь пишите новые слова на словарные тетради, то есть сөздүк дептерге жазабыз, те, которые сейчас мы ознакомились с новыми словами. А упражнения в другом письменном рабочем тетради. А эти слова на словарной тетради. Сөздүк дептерге жазабыз. Следующее слово салтанат. Торжественно. Торжественно. Салтанат. Торжественно. Ойлор. Ойлор мысли. Тынай, слушай на урок. Чарбак. Чарбак. Огород. Чарбак, огород. Правильно, Айбике, көрүшкөнчө, до свидания. Ушуну сөздүк дептерге жазабыз, да. Словарный тетрадь, Егор. Словарный тетрадь. Телекөрсөтүүлөр. Это телевизионные передачи или телепередачи. Кана кайра бирсере кайталайлы. Амансызбы? Здравствуйте. Амансызбы? Здравствуйте. Көрүшкөнчө. До свидания или до встречи. Салтанат. Торжественно. Ойлор. Мысли. Чарбак. Огород. Телекөрсөтүүлөр. Телепередачи. Балдар, эми силер менен биз кайтадан
ошо бүгүнкү жаңы окуу жылынын сабагында мына учурашуу болот. Кандай учурашуунун кандай түрлөрүн билесиңер? Кары кишилер менен амансызбы деп учурашат. Кары кишилер менен амансызбы деп учурашат. Карагыла. Амансызбы чоң ата. Амансызбы чоң ата. Здравствуйте, дедушка деп атат. Здравствуйте, дедушка. Чоң ата бул ким, балдар? Азыр мен силерге в дальнейшем слайде расскажу. Салам, привет. Друг с другом, как они здороваются. Салам, привет. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Чоң кишилер менен, чоң эжекелер менен, чоң байкелер менен, то есть со взрослыми. Саламатсызбы. Они кандайсың? Кандайсыз? Саламатсызбы. На, көрүшкөнчө, это было у нас новые слова. Я вам разъясняю, ребята, новые слова. Как это вот, как понять? С рисунками я хочу вам объяснять. Сүрөттөр менен түшүндүрүп берем мен жаңы сөздөрдү. Мына көрүшкөнчө деген сөзүбүз бар болчу. Көрүшкөнчө мына кыздар курбулары менен бири-бири менен коштошуп жатат. Ибо говорят до свидания, как вы мне писали. Вот мне Казия написала, вот Дания написала, көрүшкөнчө будет до свидания, правильно? Вот на до свидания. Учурашып жатат, коштошуп жатат. Бул жерде дагы жакшы баргыла көрүшкөнчө деп жатат. Бул жерде болсо көрүшкөнчө Алина дейт. Бул кыз Алина экен, Алина менен коштошуп жатат. Балдар, сабакка конт коюп угабыз. Ар кайсыны баспагылачы, вы мне мешаете. Эми салтанат деген сөз. Салтанат. Что за слово было у нас салтанат? Это торжественно. Слово салтанат было торжественно. Сөздүктептерге вы написали на словарный тетрадь? Да. Эми читаем первое предложение. Без мына салтанат деген сөз менен предложение составили. Со словом салтанат мы составили первое предложение. Читаем, чого окуйбуз. Салтанаттуу линейка башталды. Вот она, ребята. Линейка была вчера, первый класс встретились. То есть только первый класс пришли, и была торжественная линейка. Вот она. Конгуро, первый звонок, это биринчи конгуро, первый звонок называется. Ошол болду. На салтанаттуу линейка башталды деген сүрөт. Ал эми бул сүрөттө мы разъясняем слово салтанат. Что это? То есть торжественно. Началась торжественная линейка, и в актовом зале мектептеги салтанаттуу концерт аяктады. В школе, то есть торжественный концерт закончился. То есть слово салтанаттуу, торжественно, это вот так выглядит, ребята. Түшүнүңөрбү? Слово салтанат. Дальше. Ойлор. Были у нас новые слова ойлор. Ойлор – это мысли. Вот записывайте сейчас, кто не успел в словарный тетрадь. Что за слово ойлор? Ойлор – это мысли. Ар бир адамдын, баарыбыздын ойлорубуз болот. Правильно? У всех бывают мысли разные. Вот, мен ойлорумду айтамын. Я буду говорить свои мысли. Второе предложение, экинчи сүйлөм. Менин жакшы ойлорум көп. У меня есть хорошие мысли. Или у меня много хороших мыслей. Мынакей менин жакшы ойлорум көп деп жатат. Значит, ойлор деген это мысли. Дальше слово было у нас в новом слове чарбак. Чарбак это огород, ребята. Вот он, чарбак, огород. Таятамдын чарбагы чоң. Сүйлөм түзүп атабыз со словом чарбак, мы составляем предложение. Таятамдын чарбагы чоң. У дедушки огород большой. Мен чарбакта иштедим, следующее предложение. Кийинки сүйлөм. Мен чарбакта иштедим. Я работал в огороде. Я работал в огороде. Телекөрсөтүүлөр. Телекөрсөтүүлөр – это телевизионные передачи, телепередачи.
То есть тоже составляем здесь предложение. Мен телекөрсөтүүлөрдү көрдүм. Мен телекөрсөтүүлөрдү көрдүм. Я смотрела или смотрел телепередачи. Мага кызыктуу телекөрсөтүүлөр жагат. Со словом телекөрсөтүүлөр мы составили два предложения. Вот первое. Мен телекөрсөтүүлөрдү көрдүм. Я смотрел телепередачи. Экинчи сүйлөм мага кызыктуу телекөрсөтүүлөр жагат. Мне нравятся интересные телепередачи. Мне нравятся интересные телепередачи. Вот они телепередачи, балдар. Мынакей телекөрсөтүүлөр мына ушундай болот. Сабакка көңүл бурабыз. Эми балдар, биз ошо силердин китебиңерде бар текст окуйбуз азыр. Журналист жөнүндө текст окуйбуз. Ошо силердин китебиңе, у кого есть учебник на 6-й странице текст, маленький текст журналист. Азыр ушуну чогуу вместе читаем. Журналист айтып жатат. Вот журналистка говорит: жаңы окуу жылы башталды. Биринчи коңгуроо салтанаты аяктады. Балдар жайкы каникул жөнүндө ойлорун айтып жатышат. Азыр микрофон Алексейде. Бул журналист айтты. Азыр микрофонду Алексейге берет. И Алексей о чем о себе говорит, мы дальше прочитаем, ребята. Еще раз читаем текст, я вам стараюсь перевести. Жаңы окуу жылы башталды. Начался новый учебный год. Биринчи коңгуроо салтанаты аяктады. Закончилась первый торжественный звонок. Балдар жайкы каникул жөнүндө ойлорун айтып жатышат. Дети рассказывают свои мысли о своих летних каникулах. Азыр микрофон Алексейде. Сейчас микрофон в Алексее. Бул Алексей, балдар. Алексейдин айтканын угалы. Вот сейчас мы послушаем, что говорит Алексей. Тексты окуйбуз. Вот Алексей о себе говорит. О чем говорит? Это у вас, вот этот текст у вас в учебнике есть и на экране есть. Давайте мы прочитаем. Чогуу окуйбуз, балдар. Мен жайкы каникулда, айылда, таятамдын үйүндө болдум. Аларга жардам бердим, чарбакта иштедим. Картөшкө чаптым, өрүк карагат бердим. Июль айында ата-энем менен ысык көлгө бардым. Күн ысык болду, биз сууга түштүк, күнгө күйдүк, кемеге түштүк. Абдан жакшы эс алдык. Бош убактымда кызыктуу китептерди окудум. Давайте еще раз прочитаем, балдар. Эми бир жолу окуйлу, балдар. Мен жайкы каникулда айылда таятамдын үйүндө болдум. Аларга жардам бердим, чарбакта иштедим. Картөшкө чаптым, өрүк карагат бердим. Июль айында ата-энем менен ысык көлгө бардым. Күн ысык болду, биз сууга түштүк, күнгө күйдүк, кемеге түштүк. Абдан жакшы эс алдык. Бош убактымда кызыктуу китептерди окудум. Лина, ара сабакка көңүл бурабыз. Азыр мен силерге текстти которуп берем. Я на летних каникулах был у дедушки в селе. Аларга жардам бердим, чарбакта иштедим. Я помогал им, в огороде работал. Картошку чаптым, косил картошку, өрүк карагат бердим. Абрикос, смородины собирал. Июль айында Айбике, сабакка көңүл бурабыз. Июль айында ата-энем менен ысык көлгө бардым. В июле месяце я ездил на Сыкуль. Күн ысык болду, день был жаркий. Биз сууга түштүк, мы купались. Күнгө күйдүк, загорались на солнце. Кемеге түштүк, катались на пароходе. Абдан жакшы эс алдык, очень хорошо отдохнули. Бош убактымда кызыктуу китептерди окудум. Свободное время читал интересные книги. Не писать, надо слушать. Ничего не надо делать. Теперь суроолорго көңүл бурабыз. Обращаем внимание на вопросы. Читаем первый вопрос. Алексей кайда барды? Алексей кайда барды? Куда ходил Алексей?
Куда ходил Алексей? Эмне терди? Что он собирал? Что он собирал? Күн кандай болду? День был какой? День был какой? Или день был каким? Алексей кандай ес алды? Как отдохнул Алексей? Ребята, мы стараемся отвечать на эти вопросы дома в тетради. Это будет вам домашнее задание. В тетради мы будем. Следующий. Вот давайте обратим внимание, у нас был в тексте таята и чоңата. Вот слово таята. Апамдын атасын со стороны маме дедушка называется у нас таята. Это мы просто вспомним, ребята. Мы в 3-м, во 2-м классе мы это знаем, когда мы семья проходили. Келгиле эстейле. Атамдын атасы, чоңата, папина папа. Дедушка, чоңата, апамдын атасы таята. Мамина папа будет у нас таята. Вот, вспомнили, ребята? Это для вас, просто для чтобы вы вспомнили, показываю это. Дальше. Мен жайкы каникулда айылда таятамдын үйүндө болдум. Вот он был у дедушки на летних каникулах. Аларга жардам бердим, чарбакта иштедим. Было у нас такое предложение. Я им помогал, в огороде работал, косил картошку. Вот такое было у нас предложение. Вот это огород. Вот, он работал в огороде, значит, он помогал. Жардам берип, чарбакта иштеп, картошка чаптыр Алексей. Муну Алексей айтып жатат, балдар, силерге. Өрүк карагат тердим, абрикос. Өрүк, карагат, смородина. Өрүк, абрикос, карагат, смородина. Июль айында ата-энем менен Ысык-Көлгө бардым. В июле месяце я ездил с родителями в Ысык-Көл. Кандай Ысык-Көлгө барып, кантип эс алды. Мына бул Ысык-Көл, бул ата-энеси менен Алексей Ысык-Көлгө барыптыр, балдар. Күн ысык болду, биз сууга түштүк. Вот, день был жаркий, мы купались в озере. Күнгө күйдүк, кемеге түштүк. Они загорались и катались на пароходе. Слово «кеме» – это пароход. Слово «кеме», ребята, это пароход. Катались, түштүк. Күнгө күйдүк, естественно, они загорали. Абдан жакшы эс алдык. Очень хорошо отдохнули. Вот они, очень хорошо отдохнули. Бош убактымда кызыктуу китептерди окудум. В свободное время я читал много интересных книг. Тапшырмаларды аткарабыз, балдар. Тексти окуп бүттүк, балдар. Тексти окуп бүттүк, азыр тапшырмаларды аткарабыз. Бизде мындай тапшырмалар берилген. Бул жөнөкөй тапшырма. Биз анткени каникулда болдук, мектепке келе элекпиз. Көп айлардан бери, ошондуктан силерге жөнөкөй суроолорду бердик да. Ана силер кыргызча жооп бере аласыңарбы? Сенин атың ким? Жок, жазбайбыз, дастан жазбайбыз, не пишем. Просто слушаем, стараемся отвечать. Кана сенин атың ким? Нет, не писать, не писать. Стараемся просто отвечать. Менин атың ким? Кана, ким жооп берет? Сенин атың ким? Менин атым Дастан, менин атым Айбике. Сенин атың ким? Сенин атың ким? Менин атым Дастан, менин атым Айбике, менин атым Алим, менин атым Егор и так далее. На без ушинтип тура жооп берет. Жок, домашняя работа сейчас будет. Следующий вопрос. Сен канча жаштасың? Сен канча жаштасың? Мен 9 жаштамын. Өзүбүз жооп беребиз. Туура, мен 10 жаштамын. Канчанчы класста окуйсуң? Канчанчы класста окуйсуң? Туура, Айбике, мен 9 жаштамын. Мен 10 жаштамын десе болот. Линара, мен 9 жаштамын. Бекзат, сен эмне 4 жаштасыңбы? И дальше. Кайсы мектепте окуйсуң? Замир, хило, Замир. Ну-ка, внимание, обратите внимание на урок, ребята, а то мы не успеем ничего. Кайсы мектепте окуйсуң? Аны жазабыз. Мен Газпром мектебинде окуймун. 4-А класста окуймун. Бүгүн канчанчы күн? Кана ким айтат? Бүгүн